бюллетень выхода на память. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бул Умтулуу каналы. Мен атым Самат Нурлан уулу. Кыргыз Болгарияда долбоорунун биринчи чыгарылышы. Бишкектен Болгарияга учуп жатам азыркы учурда. Азырынча өзүбүздүн жерибиздебиз, Манас аэропорту, Кыргызстан. Манас аэропортунан Бишкектен азыр Стамбулга учуп атабыз. Стамбулдан ары автобус менен Болгарияга барабыз. Биринчи жолу терезенин жанына отуруп атам. Өмүрүмдө биринчи жолу. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жактагы бааларды көрүп коңуздар. Өзүңөр байкагандай. Бир кружка Липтон менен момне, мен мындайды өмүр жеген эмесмин. 9 евро. 9 евро 1000 сом болуп калабы примерно. Болжолду 1000 сом. Булар Илон Маскты жана анын туугандарын ташыган самолетпу же кандай? Же булар мени миллионер деп ойлоп атабы? Pegasus кафе. Биладжио отдыхает. Айдар, урматтуу Айдар мырза. Бир эки сөз кыргыз элине. Биз кыргыз элине кааларыбыз тынч ден соолук, узун өмүр. Түгөлүк бакыт каалайбыз. Жаштар жаштар чоңоюп, көп бала болуп, ошол бакыт, ден соолук. Рахмат. Айдар үчүн комментарийлерди коюп туруп, кайра болду, жарайт ушул эле. Коюп турчу. Айдар үчүн комментарийлерди таштап коңуздар. Жок, Айдар үчүн ой пикирлерди жазып кетиңиздер. Биз кеттик. Кыргызстан аман турууга, жакшы турууга буюрса, жакында келебиз. Биби? Погадамыз, мынандай. Басып кетти Мындай аста. түштөн болот. Стамбул аэропортуна келдик. Стамбулдун эски аэропорту экен да ошондо. Сабиха Гокче ушундай экен. Коюп тур. Стамбулдагы паспорт контролдогу лабиринт. Биринчи жолу өтүп аткан жокпуз бул жактан, албетте. Мынакей бир сыйра сиздерге көрсөтүп коеюн. Эми азыр мен өзүм багажымды табышым керек. Азыр бул жакта бир кызыктай окуя болуп атат. Негизи мен жүргөн жердин баары эле көбүнчө комедияда ушундай. Бул жактан Стамбул аэропортуна келсек, бизге айтып атышат, силердин багаж, силердин чемодандар Бишкекте калып калды деп. Силердин эме буюмдарыңар, кийимдериңердин баардыгы самолетко жүктөлбөй калган, Бишкекте калып калган дейт. Анан эртең келет дейт. Иши кылып жагдай ошондой. Стамбулдун аэропортуна бир күн түнөйт окшойбуз, эртең саат 12-ге чейин, азыр саат 12 боло элек го. Ошондо бир сутка Стамбул аэропортуна түнөмөй болдук. Тамак аш жагынан өтө деле көп тамак ашыбыз жок. Стамбул аэропортунун сырты. Мен жана сыртка чыктык, Сыртка чыктык аэропорттун эми. Бир күн кечке бир сутка ошол жакта жүргөнүнгө байланыштуу аэропорттун ичинде эле отура бермек белек. Сыртка чыгалы, Стамбулду көрөлү, силерге да көрсөтөлү. Мана Стамбул.
Mana Stambul. Ana Stambul. Кайра эле Стамбулдун аэропорту таң атты. Эми саат дагы 12-лерге чейин күтүш керек. Өзүбүздүн буюмдарыбызды, өзүбүздүн кийимдерибизди алып кетиш үчүн. Бул болсо Стамбул аэропортунун террасасы. Бул жактан адамдар тамеки чегишет экен. Аэропорттун ичинен тамеки чеккенге болбойт. Ошон үчүн ошо 2-3 ушундай терраса бар экен, 2-3 жака чыгып адамдар тамеки чегиш үчүн. Берсең Айдар. Биз магазинге барып, аэропортто 2 күн жашай турган болгондон кийин ачка жүрмөк беле деп магазинге барып, анан нан алып, колбаса алып, анан ичкенге сок алалы деп мону алсак, жолдон ичип көрсөк бул башкача бир нерсе экен, бир баля. Эмне экенин ким билет? Ичкенге жарактуу эмес экен да, иши кылып, бир сөз менен айтканда. Кайра бартабыз эми алмаштырса алмашалы деп. Экинчи күндүн таңы атты. Аэропортто 2 күн жатат деген эмне деген нерсе? Башка бирөөлөргө айтып берсең ишенбейт болуш керек. Бирок мына азыр 9-дан эртең мененки саат 9-дан 10 мүнөт өттү. Экинчи жолу таң атырып атабыз. Ушул аэропортто экинчи жолу таң атырып атабыз. Биздин багаж дагы эле келелик. Азыр саат 10-дордо барып дагы бир сурайбыз. Эми келсе экен. Не бул? Не кылам? Багаждар келди. Метрого түштүк. Стамбулдун автовокзалынан эмеге отурдук. Болгарияга автобуска отурдук. Эмне таптатабы сени? Мен тартып. Отурдук. Биринчи местада, биринчи, экинчи болуп. Туугандар, ошону менен Бишкектен самолетко отуруп Стамбулга 5 саат учуп, анан Стамбулдун аэропортунда 2 күн жашап, анан 8 саат автобус менен жол жүрүп, көптөн күткөн Болгарияга келип калдык. Кудайга шүгүр. Жумушка кирдик, жатаканага жайгаштык. Ал жактарындагы өзүнчө айтып берем. Бүгүн азыр болсо сиздерге Болгарияны көрсөтүш керек. Мен ойлогом биринчи центрдан башташ керек го депчи. Болгариянын жана Солнечный берег деген шаарынан, борбордон сиздерге көрсөтүш керек го деген, бирок көрсөткөнгө жараша эң жакшыраак, коозураак жерлеринен көрсөтөйүн.
Мисалы тигил жакта Несебр деген шаар бар. Эски шаар болуп эсептелинет. ЮНЕСКОнун эмесине кирген. Дүйнөлүк баалуу локациялардын катарына кирет да, иши кылып. Өзүм деле барып көрө элекмин. Былтыр бара алган эмесмин, эмнегедир. Былтыр биз бир аз иштедик, анан тамак ичкенден башка, анан кичине уктагандан башка дагы шашпа. Иши кылып былтыр бара албай калганбыз. Былтыр мен барбай калгам. Быйыл Кудай буйрса мына баратам. Ана жетип калдым, ана силерге да көрсөтөм. Кара деңизди бир карап коюңуздар. Бул жол менен келаткам. Анан бийиктикке чыкса болот экен да, бул жерденчи. Бул жакка чыгып кетсе болот экен. Мен негизи тияка баратам да азырчы. Бул жак менен чыгып, бияка келгенде бул жагы көчө. Мындай. Көрүнүшү жаман эмес экен. Анан силерге тартып көрсөтпөй койсом уят да. Азыр тиякты көздөй барабыз. Тетигил жакта эме бар экен. Мындай пирс сыяктуу нерсе бар экен. Ар жакка секирсе болот экен да. Анан мен эми бая силерге ушул Болгариянын маданиятынын кайсыл бир бөлүгүн көрсөткөнү баратам да. Анан орто жолдон жана сууга секирген жерди көрүп секиргим келип кетти да. Болгарияда негизи аз да мындай секире турган жерлерчи, байкашымча. Анан бирок маданияттуу жерди көрсөткөнү бараткандан кийин өзүм да маданияттуу болуп сууга секирбей эле койгонум туура да. Туурабы? Сууга секирбей эле, сууга түшпөй эле, жөн эле маданияттуу барып, кайра маданияттуу келейин. Маданияттың менен кара жерге кир. Жүрмөк белек маданият деп. Барган сайын кызыктуураак жана барган сайын коозураак болуп баратканы чын. Муну орусчасы мельница деп коет. Кыргызчасын ким айтат мага? Кыргызчасын туура тапкан адамга мен эмне берем, эчтеке жок. Мен артыкчылыгым эмнеде? Өзүм билбесем деле ким билет, өзүм билбесем деле башкалардан сурап койсом болот да. Айрым нерселердичи. Мунун кыргызчасы кандай болот? Кана кимиңер туура жооп бересиңер деп туруп анан. Өзүм билбесем делечи, анан бирөө туура жооп бергенде азамат экенсиң деп кое алам да. Мен мүмкүн эме артыкчылыгым ошондо. Дагы бир жолу тиякты да бир карагыла. Эски, мен түшүнгөнүм боюнча эски шаардын мындайча айтканда калдыктары. Ушундай жерге кире бериштен ушундай жер менен кирет экенбиз. Мынакей Несебр дейт. Несебр. Мынакей Несебр град световного наследства дейт. Түшүнгөнүбүз боюнча, демек городское святое наследство деген маани окшойт. Жана айтып кеткенде эле мына ЮНЕСКО. Демек ЮНЕСКонун катарына кирген, ЮНЕСКонун баалуулук, тарыхый баалуулук тизмесине кирген шаар. Анда эмесе кирели.
Киргенден кийин дароо мондай нерсе коюп коюшуптур, ушундай шаардын макети окшойт. Мына силерге шаар. Ушундай эле көрсөтөйүн, болду. Кеттик үйгө. Примерно түшүнүктүү да. Түшүнүп алдыңарбы? Болду. Мынтип көрсөтүп коеюн. Мына ушул шаар экен. Кеттик үйгө, макул. Тамаша. Барынан мага ушундай көчөлөр жагат. Ичке көчөлөр. Eski şehir. Eski, men düşüngөн боюнча eski үйлөрү отель дейт. Азыр дагы деле отель бар экен. Бул жакта. Здрасте. Жергиликтүү тургундар. Мындай келет экенбиз дагы. Бул жак. Моглардагы 18-кылымга таандык унаалар. Жок, албетте тамаша. Ушундай эле жагат да, мага карасаңыздар, мына басып баратабыз, мындай жерде. Мына бийик да көчөсү. Анан ылдыйкы жакта дагы көчө бар. Бул баягы тоо болуп калат да, баягы бир аз немерек болуп калат, бийигирээк болуп калат. Кайыктар. Мисалы үчүн мындай басып келе атып туруп, мынтип ылдыйга түшүп кетип калса болот. Жагат мага ушундай жерлер. Стамбулдун да көчөлөрү, биздин билишибиз боюнча аябай ичке да. Орусча айтканда уютный деп коет го. Эски шаарлар уютный болгон экен. Үй жакшы экен. Мындай басып келе атып, бул жактан эмне кылабыз? Бийик көчөгө чыгып кетсе болот. Чыгып кетебиз. Дагы бир үй. Дагы бир эски имарат, өзүңүздөр көргөндөй. Тигил жака көздөй ылдый ичебиз. Тигил жака көздөй өйдө басабыз. Бул жака көздөй көлгө басабыз. Бул жака көздөй үйгө басабыз. Ылдый жакта элдер көлгө түшүп атышат. Көл жака анан баралы. Биринчи биякты көрүп чыгалы. Момундай имарат бар экен. Анан бул эмне экенин билиш үчүн биз эмне кылабыз? Албетте жанына келебиз дагы, момундай жазууну окуйбуз. Мына. Бул жакта болгарча экен, бул жакта англисче окшойт. Окуп алгыла. Тамаша. Церковь экенин түшүндүм мынакей. Церковь экен, анан ошол да. Ошол экен. Церковь. Якта ресторан бар экен. Жакшы ресторан экен. Сыртынан караганда да, эми тамагын билбейм. Албетте бул Несебир шаары туристтер көп келе турчу жай болгондуктан бул жакта туристтерге сата тургандагы буюм-тайымдар көп сатылат. Муну билесиздер, Бул баягы эле кыргыздын матрёшкасы. Тамаша. Кыргыздын эмес. Славян элдеринин. Могулар өзгөчө экен. Өрдөктү байкадыңарбы? Мондайлар бар экен. Биякта ким жашайт мен билбейм. Ошо. Эски имараттар көп экен. Байкашымча жакшы сакталыптыр. Эски имараттын терезесин байкадыңар. Уурулар батпачыдай. Бирок могу терезеден уурулар батып кетсе болчу да экен. Ичке бир көчөгө деп кирейин деп атсам бул эме окшойт.
Бир кафе сыяктуу бир нерсе окшойт. Мындай эле тартып коеюн. Бuyakta da bir церковь. Церковь. Туура айтканды үйрөнүш керек бул. Мынакей ичке көчө. Винарна Месембрия дейт. Билбейм ал эмне экенин. Дагы бир церковь окшойт. Дагы бир эски үйлөрдүн бири окшойт. Мындай жазуулар бар экен, мен билбейм да бул эмне. Билбейм эмне келип кошкон, балким бул үйдө жашачу беле деп коем. Бирок эшик терезелерине пластиктерди орнотушуптур. Жашайт окшойт дагы дале. Бул болсо менин оюмча жаңы эле үй, бирок эски үйдүн стилинде жасалган. Бул чыныгы эски үй окшойт. Мына мондай көрүнүшкө кандай баа бересиңер? Мына мондай көрүнүш бар. Ушул жерде жашаса, мисалы үчүн, бул жерде жашайсыз да, элестетиңиз. Эртең менен турдуңуз. Бияктан басып келдиңиз да, биякта кофеңизди тап келип алдыңыз, бияка койдуңуз. Мындай карап туруп. Ысык көлдү сагындым деп айтат да кыргыз баары бирчи. Биз ошентип эле айтат болушубуз керек. Бир нерсени айтып кетсем, эски шаарга келсең, ушул шаарга келсем, бул шаардан чыккың келбейт экен. Анан мен ойлоп койдум, жана айтып атпайм, көчөлөр ичке депчи. Бул шаарлар деген адамдарга ылайыкталып курулган да. Илгери автоунаалар жок болчу. Анан ошон үчүн баягы үйлөр бири-бирине жакын, көчөлөр ичке болгон себептен мындай жүргөнгө, аралаганга, кыдырганга аябай жагымдуу экен да. Анткени адамдар үчүн салынган шаар болгон илгери. Илгери шаардын баары эле адамдар үчүн салынган. Азыр болсо ар бир адамда 2 машина болуп атып, жолдорубуздун баарын кеңейтип атабыз. Ошол эле учурда дагы эле батпай атабыз. Анан жолдорубуздун эмеси туурасы 15 метр, 20 метрге чейин созулуп атат. Ошол себептен эмне? Бир жактан бир жакка жөө басып жетиш кыйын да. Бул шаарларда болсо эмне? Көчөлөр ичке болуп, содун болуп басып кыдырып жүрсөң болот экен. Бияктан бир көрүнүш. Тигил жакка барбай эле коеюн. Ошо. Азыр бул жак менен басып келдим. Көлдүн жээги болуп калат бул жак. Азыр кайрадан шаарга кирейин. Байкадыңыздар да кандай тынч. Бул жакта азыр көбүнчө туристтер жүрөт болуш керек. Мен билишим боюнча туристтер жүрөт. Анан мондай үйлөр болсо отель катары берилген окшойт. Анан биякта дагы элдер баягы бөлмөлөрдү алып ушул жакта эс алып атышкан окшойт. Жашап атышыптыр да. Өлө сону сүйлөйм да негизи. Анан ушундай тарыхый жерде жүргөнүбүзгө байланыштуу албетте тарых жөнүндө да 1-2 сөздү айтып кетпесек болбойт. Болгария өлкөсү Кыргызстан кайсыл бир мезгилде кыргыз каганаты болуп чоң бир мамлекет болуп турган сыяктуу Болгария өлкөсү дагы кайсыл бир мезгилде ошондой чоң бир мамлекет болгон экен. Бул жакта жергиликтүү тургундардын айтуусу боюнча. Анан айрымдарыңар сурашыңар мүмкүн. Азыр Болгария чоң мамлекет эмеспи депчи. Кыргызстан менен салыштыра турган болсок, өзүнүн аймагы боюнча дагы, анан элинин саны боюнча дагы Кыргызстандан азыраак экен Болгария. Аймагы 1110 миң чарчы километр экен. 110 миң. Болжолду да эми. Кыргызстан болсо 199 миң.
Анан ал Болгариянын калкынын саны 6 миллиондон ашык экен, 6,5 миллион ушундай. Анан бул жакта Болгарияда жашагандар айтат, элибиздин саны дейт, азайып атат дейт. Бизде Кыргызстанда мисалы үчүн көбөйүп атпайбы? Биздин элибиздин саны аз, бирок азыр көбөйүп атат. А Болгарияда азайып атат дейт да. Эмнеге десем, көп жаштар Европага кетип атат дейт. Башка өлкөлөргө, көбүрөөк акчанын артынан, көбүрөөк айлыктын артынан башка мындан да көбүрөөк өнүккөн мамлекеттерге кетип жатышат дейт. Ошол. Ошондо урматтуу туугандар, мен түшүнгөнүм боюнча Несебир шаарына киргем, тиги ар жак четинен. Анан мен болсо эми шаардын акырына жеттим окшойт. Бул жак кара деңиз болуп кетет экен. Бул жакта таштар бар экен, кичине аралча таштардан. Ошол эми акырындык менен эмне кылабыз? Акырындык менен үйдү көздөй жылай бериш керек. 1-2 саат, 3 сааттан кийин кеч кирет. Солнечный берег деген шаарда жашайбыз биз. Бул жактан өтө алыс эмес, автобус менен бир 10-15 мүнөттө жетсе болот. Центр болуп калат биз жашаган жер. Центрди да көрсөтүшүм керек сиздерге албетте. Бул жактагыдай тынчтык жок ал жакта. Ал жак ызы чуу, эл көп, дискотекалар толтура. Бая бул курортный эс ала турчу жер болгондуктан ушул Несебир деле, биз жашаган Солнечный берег шаары деле, анан жанындагы да кичирээк шаарлар деле бардык эс алуучу жерлер болгондуктан бул жакта клубтар көп. Жаштар келет, улуу куракта, жаш куракта адамдар келет. Бийлейт, ичет, жыргайт. Ошондой да эми. Биз болсо бул жакка келдик эмне үчүн? Биз бул жакка келдик иштеш үчүн. Мондай бир эме бар экен. Пирс бар экен. Ар жакты көздөй басса болот экен. Уч кетти. Мына узундан келген жол, андан ары деңиз. Мынакей, анакей. Ошондой. Караңыздар. Эшикте күн ачык. Эч кандай жамгыр жок, жаан жок. Бирок чатырдан суу агып атат, көрдүңүздөрбү? Мынакей. Чатырдан суу агып атат, бул жака чакан тос коюшкан. Бул кайдан келген суу деп ойлойсуз? Ушунун бийиктигинде атайын бир булак. Жок, бул жөн гана кондиционерден түшкөн суу. Жаман көрүп атасыңарбы, чынын айтып качы. Эми видеонун кайсыл бир бөлүктөрү тамаша болуп туруш керек да, туурабы? Антпесе да болбойт да. Несебир шаарына болгон саякат ушуну менен акырына келип чыкты. Эми силерге центрди көрсөтөйүн. Биринчи автобуска түшөлү. Жана мен баратып секирген жер. Тияктан секиргем. Эми баратып секиргем, эми келатып секирип эле коеюн. Кечке шаарды басып жүрсөм анан ысыйм да. Менин автобусум келди. Автобустан түштүм. Тигил жакта Жанет деген магазин бар.
ушул айлана чөйрөдө иштеген кыргыздар, ушул тегеректе иштеген кыргыздар баары билет ал магазинди, көбүнчөсү билет. Жанет деген магазин, биз дайыма каттайбыз. Бул болсо центр. Мындай түз басканда көл бар, пляж. Бул ошол эмедеги, ушул Солнечный берег шаарындагы эң бийик имараттардын бири, же болбосо балким эң бийик имарат. Бул болсо негизги жол. Жана биз барган Несебир шаарына бул жак менен кетет. Бул жак менен башка шааргаларга кетсе болот ар жактан. Ушундай. Анан эми бийиктиктен дагы көрсөтөйүн, э. Айткандай эле, бийиктиктен силерге бир көрүнүш. Бул ошол бул жакта гостиницалардын биринин чатыры. Бул жанагы мен айтып аткан негизги жол. Несебир болсо могул имараттын ары жагында болуп калат. Ар жакта көрүнбөй калат экен бияктан. Жанагы мен айтып аткан магазин, Жанет деген магазин тигил жакта. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин долбоор тамаша. Албетте мен Болгарияга келишим сууга секирүү жана ушул жактагы кооз жерлерди көрүп жүрүү менен эле бүтүп калбайт. Бул жакка иштегени келдим, көптөгөн кыргыздар сыяктуу. Анан бул жыйынтыкты акырына аягына чыгарып атам. Эмки чыгарылышта Аллах таала насип кылса, бул жактагы иштеп аткан кыргыздар тууралуу, алардын жасаган жумушу тууралуу жана алардын тапкан акчасы, алган айлыгы тууралуу айтып бергим келет. Бул чыгарылышта болсо эми бул жакка келгеним жана бул жактагы ушундай айрым кызыктуу жерлер тууралуу айтып бердим. Ошол бул Кыргыз Болгарияда долбоорунун биринчи бөлүмү болду. Умтулуу студиясын көрдүңүз. Менин атым Самат Нурлан уулу. Бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Аллах таала насип кылса, кийинки чыгарылышта дагы сиздер менен амандашабыз. Кой. Өчүргүлө. Мен болсо кеттим.